1993 жылы ең алгач биз өлкөбүздүн башкы мыйзамын кабыл алганбыз. Быйыл ошол баш мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл болду. Андан бери ушул 30 жыл аралыгында бир нече өзгөрүүлөр болду. Анын ичинен акыркы ирет 2021 жылы ушул конституциялык реформа жүрүп, анын алкагында жаңы мыйзамды кабыл алганбыз. Бүгүн Баткен телеканалынын түз эфиринде дал ушул өлкөнүн баш мыйзамы туурасында кеп кылабыз. Көрсөтүүнү мен Кундуз Жоробеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач биздин суроолорго жооп берүү үчүн келген биздин студиянын коногу менен тааныштыра кетейин. Кадамжай районунун нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Сансызбаев Марс Бакирович келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Көрсөтүүнүн башында урматтуу телекөрүүчүлөр эскерте кетүүчү нерсе, көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Андыктан жогоруда мен айтып өткөн өлкөнүн баш мыйзамы жөнүндө өзүңүздүн сурооңуз болсо, биздин студиянын коногуна экран астында жазылган WhatsApp номерине SMS аркылуу калтырсаңыз болот. Студиянын коногунан жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Алгач, Марс Бакирович, конституция дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Ал биздин өлкөдө качандан бери баштап күчүнө кирди? Ушул туурасында бир аз маалымат берип кетсеңиз. Жакшы суроо. Мен телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ошол конституция деген сөз бул кайдан келип чыкты, эмне, ошол туурасында кыскача айтып өтөйүн. Конституция деген сөз өзү негизи бул латин тилинен алынган. Конституция бул түзүлүш дегенди билдирет. Мына азыр бизде тарыхта бардык ар бир мамлекеттин өзүнүн конституциясы бар. Конституция бул эң жогорку юридикалык күчкө ээ, эң негизги башкы мыйзам, ар бир мамлекеттин башкы мыйзамы болуп саналат. Тарыхта бизде мына Америка Кошмо Штаттарында 1787 жылы Америка Кошмо Штаттарынын конституциясы кабыл алынып, ал ушул күнгө чейин иштеп келүүдө. Эми бир канча өзгөртүү толуктоолор кирген, бирок ошол конституция ушул күнгө чейин иштеп келүүдө. Биз Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан кийин биринчи жолу эгемендүү Кыргыз Республикасынын конституциясы мына туура 1993 жылы 5 майда кабыл алынып, быйыл 30 жылдык 30 жылдыгы маракеси белгиленет. Жакында буюрса мына 5 майда биз эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргыз Республикасында ошол конституцияга дагы бир канча өзгөртүү толуктоолор киргизилди, бир канча жаңы редакциядагы конституциялар кабыл алынды. Акыркы жолу 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик референдумдун негизинде мына бүгүнкү күндөгү конституциябыз кабыл алынган. Жаңы мыйзамды кабыл алдык. Ошол кечиресиз, сөзүңүзгө арал жолтоп, жаңы мыйзамды кабыл алдык деп атпайсызбы? 2021 жылдын 11 апрелинде баарыбызга маалым бул нерсе. Ушул жаңы өзгөртүү, жаңы мыйзам, жаңы конституциянын канчалык мааниси бар? Мурдакыга салыштырма кандай өзгөчөлүк, айырмачылыгы бар? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Конституция бул ар бир мамлекеттин негизги анын конституциялык түзүлүшүн, башкаруу бийлигинин формасын, мамлекеттик укуктук түзүлүшүн, мамлекеттин ошондой эле социалдык, экономикалык, саясий анын багыттарын, ошондой эле негизги принциптери ошол конституцияда камтылат. Конституция бул ошол дагы камтылган нормалардын негизинде ошол мамлекеттин өнүгүүсү ошол конституциядан түздөн түз көз каранды да. Биз мына акыркы кабыл алган жаңы конституциябызда дагы ошол негизинен конституциябыз түзүлүшү мазмуну туурасында айтсам, биринчи ошол киришүү бөлүгүнөн преамбула деп коет, ошонусунан турат жана 5 бөлүмдөн турат, 116 беренеден турат бүгүнкү күндөгү конституциябыз. Ар бир бөлүмдө ошо биринчи бөлүмү конституциялык түзүлүшү, мамлекеттин түзүлүшү, мисалы үчүн конституцияда көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасы эгемендүү, укуктук, социалдык, демократиялык, унитардык мамлекет деп. Конституция мамлекеттин бийлик бутактары, башкаруунун формасын аныктайт. Ошол бизде бүгүнкү күндө ошол негизги бийлик бутагы өзү 3 бутактан турат. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги деп 3 бутактан турат. Ушул мыйзамда ар бир бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары, бири-бирине болгон өз аракеттенүүсү, карым катнашы, ошолор
учурлардын баардыгы конституцияда негизги принциптеринде ошолор конституцияга киргизилет да. Бизде бүгүнкү күндөгү конституциябыздын өзгөчөлүгү башкаруу формасы биринчи бир өзгөчөлүгү мына 2010-жылдагы конституция менен 2021-жылга чейин ошол конституцияда иштеп келгенбиз. Анда негизги Кыргыз Республикасынын ошо бийликтин башкаруу формасы башка болсо, бүгүнкү күндө президенттик башкаруу формага өттүк. Ошондой эле бир жаңы институт пайда болду. Мындан алдыңкы конституция салыштырмалуу, мына жаңы конституцияда элдик курултай деген, бул элдик курултай деген жаңы институт киргизилди. Ошондой эле мына мыйзам чыгаруу бийлигинде дагы өзгөрүүлөр болду. Мисалы үчүн мурдагы жогорку кеңеште депутаттардын саны башкача болсо, бүгүнкү күндө депутаттардын саны башка. Чоң рахмат. Жогоруда айтып өттүңүз, бийликтин 3 бутагы боюнча, анын ичинде ошол сот бийлиги дагы бар да бизде. Ошол боюнча суроону бергим келип атат да. Негизи ошол биз кеп кылып аткан конституциянын укугун коргой турган конституциялык сот деген бир атайын бир түшүнүк дейбизби, адистештирилген бир орган бар да. Мына ушул баш мыйзамдын жаңы редакциясында сот тутумунда кандай өзгөрүүлөр болду? Конституциялык соттун орду канчалык болууда? Кандай укуктар берилди? Конституциялык сот ошол биздин бир 3 бийлик бутагы болсо, ошонун 3-чү бир бийлик бутагы бул сот бийлиги. Сот бийлиги ошол бизде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунан, конституциялык соту, анан жергиликтүү соттордон турат. Ошол конституциянын коргоочусу деп дагы айтсак болот, салыштырмалуу. Ошол конституциянын коргоочусу болуп Кыргыз Республикасынын конституциялык соту. Ошол конституцияга ылайык конституциялык соттун судьяларын президенттин сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланат. Ал ошондой эле төрагасы дагы президенттин сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланат. 5 жылдык мөөнөткө конституциялык соттун негизги ишмердүүлүгү ошол конституцияга негизи конституция жогоруда айтып өтпөдүмбү, эң башкы мыйзам, эң юридикалык жогорку юридикалык күчкө ээ деп. Конституциялык мыйзамдар же мыйзам алымындагы актылардын баары ошол конституциядан чыгыш керек. Анын рамкасынан эгерде чыгып же конституцияга карама каршы келген укуктук ченемдик актыларды кабыл алууга болбойт, тыюу салынат. Ошондой эле адамдардын укуктарын, эркиндиктерин чектөөчү укуктук ченемдик актыларды кабыл алууга дагы тыюу салынат. Ошол кабыл алынып жаткан мыйзамдар эгерде конституцияга карама каршы келсе, ал келбесе, конституциялык сот ошол норманы карап чыгып, аны конституциялык же конституциялык эмес деп таап беретчү негизги биздин сот бийлигинин органы болуп саналат. Түшүнүктүү. Рахмат маалыматыңызга. Мырзбек Керүүч, баарыбызга эле маалым, өлкөнүн негизги баалуулуктарынын бир катары бул жарандар десек дагы болот да. Дал ушул жарандардын укугу жана эркиндиги биздин жаңы кабыл алынган конституцияда канчалык деңгээлде каралып, маани берилген? Эң бийликтин негизги бирден бир булагы болуп эл саналат. Ошондуктан жарандардын, адамдардын укуктары, эркиндиктери, милдеттери туурасында биздин конституциянын 2-чи бөлүмүндө камтылып кеткен. Ал жерде жарандардын, адамдардын жеке укуктары, эркиндиктери, ошондой эле алардын саясий укуктары, маданий укуктары, социалдык, экономикалык укуктары, ошондой эле милдеттери жөнүндө бүгүнкү күндөгү эл аралык принциптердин сактоо менен, бүгүнкү күндөгү жалпы ошол талаптарга жооп берген бардык укуктарды сактоо менен ошол конституциябызда ал нормалардын баары эле киргизилген. Адамдын укуктарын, эркиндиктерин чектөөчү нормалар албетте жок. Ошондой эле адамдардын ар бири ошол 2-чи бөлүмдө бөлүп көрсөтүлгөн адамдардын жеке укуктары, кайсылары саясий укуктары, экономикалык укуктары, социалдык укуктары баардыгы камтылып кеткен. Ошол эле учурда, ошол эле жооңузга кошумча суроо бергим келип атат. Карама каршы суроо да, эми ошол эле учурда конституцияда жарандардын укуктары жөнүндө айттык. Эми жарандардын милдеттери конституцияда кандай каралган? Укук бар жерде милдет бар дейт. Албетте кандайдыр бир укугу болсо жарандын, ошол эле учурда анын милдети дагы болуш керек. Бул
бул ченемдүү көрүнүш. Биздин конституцияда адам укуктары, эркиндиктеринин негизги принциптери каралганда камтылган. Конституцияга ылайык жарандардын милдеттери бул ошол жалпы коомдогу жүрүм турум эрежелеринин ар бир жаран сактоого милдеттүү. Конституциянын, мыйзамдардын, укуктук ченемдик актылардын нормаларын сактоого милдеттүү. Ошондой эле өз укуктарын жүзөгө ашырууда ар бир жаран башка адамдардын укуктарын бузбоого милдеттүү. Ошондой эле башка адамдардын кадыр баркын, бедел баркына шек келтирбөөгө милдеттүү. Ошондой эле ата мекенди коргоого милдеттүү. Ушул милдеттери камтылып өткөн конституцияда негизги милдеттери. Рахмат маалыматыңызга. Теле көрүүчүлөрдөн суроо келген экен. Жогоруда айтып өттүңүз, конституциялык соттун негизги милдети эмнеде дейт. Мисалы дейт, мен түшүндүрүп жалпылаштырып эле айтайын бул оюнучу. Эки тарап мисалы соттошо турган болсо, жогорку соттун чечими менен эле жыйынтык чыгып калбайбы, эгер канааттандырылбаса, конституциялык сот деле бир нерсени чече алабы деген суроону бердик да. Конституциялык сот орду жөнүндө кандай? Конституциялык сот кабыл алынган укуктук ченемдик актылардын, мисалы үчүн кандай жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынса, ошону бир кандайдыр бир нормасы конституцияга эгерде дал келбесе, туура келбеди деп эсептесе, укук коргоочулар, жарандар конституциялык сотко кайрылууга укуктуу да. Ошол норманын конституцияга дал келүүсү жөнүндө, ошо баа берүү жөнүндө кайрылса, конституциялык сот ошону карап чыгып, ошого баа берет да. Бул конституцияга туура келет, же болбосо туура келбейт депчи. Ошол эле жаранда ушул эле суроо экен. Конституциялык сотко кайрылуунун жол жоболору жөнүндө да бир түшүнүк бере кетсеңиз деген суроону бериптир. Конституциялык сотко ошол ар бир жаран эгерде кандайдыр бир укуктук ченемдик актылардын нормалары конституцияга дал келбейт деп эсептесе, кайрылууга укуктуу. Түздөн түз эле кайрылууга болот. Лейлик районунан келиптир. Сот органдарынын кызматкерлери эгер мыйзамды буза турган болсо, алардын жоопкерчилиги ким карайт? Конституциялык сот тарабынан чечилүү булардын жоопкерчиликтери деген суроо бериптир. Сот кызматкерлери, эми аппараттын кызматкерлери, судьялар, булар соттор жөнүндө өзүнүн мыйзамы бар. Сотторго деле алардын жасаган аракетинен, анын курамында, мисалы үчүн кылмыштын курамы болсо, ал ошол кылмыш жаза кодексинин негизиндеги эле нормалардын негизинде эле каралат. Алардын ошондой эле аларды кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү аларга макулдук берүүнүн өзүнүн тартиби бар. Булар өзгөчө тартипте каралат. Кезекте өзүм суроом берейин. Бүгүнкү күндө мисалы башында эле айтып өттүк, жаңы өзгөртүүлөр кирди, жаңы мыйзам кабыл алдык деп, андан бери 1 жыл өттү. Ушул жаңы кабыл алынган конституция жөнүндө же болбосо баш мыйзам жөнүндө айрым жарандарда кененирээк, толугураак маалыматтын жоктугу дагы бир чоң көйгөй болуп атат да. Ошон үчүн берейин деген суроом, кабыл алынган конституция жөнүндө маалыматты жеткирүү, калкка туура түшүнүк берүү, конституция жөнүндө таанытуу негизи кимдин милдети? Бул жагы кандай болуп атат? Укуктук үгүттөө иштери бул жалпы мамлекеттик органдардын бардыгынын милдети. Бардыгы кабыл алынган укуктук ченемдик актыларды өзүнүн компетенциясына ылайык укуктук ченемдик актыларды пропаганда кылыш ар бир мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын милдети болуп саналат. Ошондой эле бул көбүнчө биз мына Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тынымсыз ар бир кабыл алынган укуктук ченемдик актылар боюнча, ушул конституция жана башка нормалар боюнча ар дайым укуктук үгүттөө иштерин жүргүзөбүз. Укуктук үгүттөө иштерин жүргүзүүнүн негизги максаты калктын, элдин укуктук ан сезимин, укуктук маданиятын көтөрүү. Бул ар бир мамлекеттик органдын милдети болуп саналат. Бүгүнкү күндө сиздер тараптан жеткиликтүү эле үгүттүү иштер жүргүзүлдү. Бул боюнча юстиция министрлигинин негизги багыттарынын бири бул укуктук үгүттөө иштерин жүргүзүү. Бул боюнча биз тынымсыз укуктук үгүттөө иштерин юстиция министрлиги
ошондой эле биз мына Баткен облусунун юстиция башкармалыгы биз тынымсыз ошо окуу жайларда, мектептерде, ошо мектептен баштап окуучуларга чейин атайын лекцияларды өтүп беребиз. Кандайдыр бир эми бул өтө чоң тармак укук багытычы. Ар бир темада мисалы үчүн студенттерге жана башка жарандарга ушундай кээде массалык маалымат каражаттары аркылуу атайын макалалар жарыялайбыз. Ушундай түз эфирлерге, ТВ, радиолорго чыгып, ошондо ар бир ошол мезгилде жаңы кабыл алынган же актуалдуу ошо маселелер боюнча мындай түшүндүрүү, жайылтуу иштерин жүргүзөбүз. Чоң рахмат. Баткен шаарынан келиптир. Жогоруда айтып өттүңүз, адам укуктары боюнча Конституцияда кенен каралган деп. Жарандардын социалдык жактан укугу боюнча кандай, жаңы мыйзам боюнча кандай жеңилдиктер, мурдага салыштырмалуу жеңилдиктер болгонбу дейт? Социалдык жактан жарандардын кандай укугу бар? Мындай укук дегенде бул милдет эмес да, аны жеңилдетүүнүн кереги жок. Ал укукту канчалык укукту берген жакшы да. Адамдын укугу наоборот көбөйсө ошол жакшы. Конституцияда адам укуктарынын негизги принциптери, негизги укуктары камтылат да. Эми социалдык укуктары деп өзүнчө бир ошол адам укуктарынын эмесинде атайын бир топ социалдык укуктары деп атайын белгиленген бир канча беренелер арналган. Конституцияда бул адамдардын социалдык укуктарына, мисалы үчүн билим алууга болгон укуктары, саламаттыкты сактоо, коргоого укуктары, саламаттыгын коргоого болгон укуктары, ошондой эле мисалы үчүн пенсия, жөлөк пул ошол болгон, эгерде муктаждыктар болсо, ошого болгон ар бир жарандын укуктары көрсөтүлгөн. Бул укуктарды жүзөгө ашыруу ал атайын мыйзамдар же мыйзам алдындагы актылардын негизинде кенен ошол жерлерде камтылат да. Конституцияда негизги принциптери, анын негизги багыттары көрсөтүлөт. Дагы бир суроо келиптир, Кадам жай шаарынан келиптир. Саламаттык сактоо тармагында дейт, ооруканаларга жарандар үчүн акысыз көрсөтүлгөн нерселерге акы алган учурлар дагы жок эмес дейт. Мындай учурда албетте жарандардын укугу бузулат дейт. Бул учурда биз кайсы органга, кандай жол менен кайрылсак болот дейт? Азыркы бүгүнкү күндөгү саясат негизги коррупцияга каршы күрөшүү, коррупциянын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүү. Ал аябай каттуу, актуалдуу маселе, каттуу иш-чаралар көп. Ушундай ошого багытталган иш-чаралар көп эле жүрүп жатат. Ар бир кандай гана мекеме болбосун, ошол жерде ишеним телефондор көрсөтүлгөн. Эми саламаттык сактоо багытында ишеним телефондор, коррупция менен күрөшүү, укук коргоо органдарынын телефондору, ошондой эле ошо министрликтин өзүнүн ишеним телефондору бар. Ошол жактарга ишеним телефондор аркылуу кайрылса болот. Азыр эми бүгүнкү күндө мына интернет тармактары аркылуу да азыр эми актуалдуу эле колдонуп жүрүшөт баардык эле колдонуучулар. Ошол аркылуу дагы алардын өздөрүнүн пошталары, электрондук пошталары ошол аркылуу кайрылса болот. Соц тармактар аркылуу кайрылса болот. Түз байланышууга толук мүмкүнчүлүк бар. Толук. Дагы бир суроо келиптир. Конституциядагы диний укуктар боюнча дагы түшүнүк бере кетсеңиз дейт. Ар бир жаран өзүнүн дин тутумун өзү анықтайт. Алардын эркиндиги, эркин. Ал туткан динине карап, ал жерде же түсүнө, өңүнө, жынысына, туткан динине карабастан бир дагы жаран дискриминацияга дуушар болбош керек. Дин тутуму бул эркин. Ар бир жаран өзүнүн динин тутса болот. Ал жерде Конституцияда эч кандай чектөө жок. Бирок биздин мамлекет светтик, укуктук, демократиялык, унитардык мамлекет деп көрсөтүлгөн. Биз диний мамлекет эмеспиз, ал динге негизделбеген мамлекетпиз да. Ошон үчүн дин тутуму бул өзүнчө отдельно. Ошол эле жарандан келиптир, диний өкүл экен, исламдын шарияттарына деп, исламдын өзүнүн мыйзамдарына мамлекеттин, ошол өлкөнүн конституциясынын мыйзамы дал келбей калган учурда эмне кылуу керек деген суроону берип атат. Светтик, демократиялык, укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз ар бир жаран, жогоруда айтып өттүм, ар бир жарандын милдеттери, конституциялык милдеттери, бул биздин конституцияны, биздин мыйзамдарды, мыйзам алдындагы актылардын, нормаларын ар бир жаран сактоого милдеттүү. Мисалы үчүн, мен шарияттын нормасы менен жашайм деп, башка мыйзамдардын, конституциянын, мыйзам алдындагы актыларын жана башка укуктук ченемдеги актылардын, нормаларын бузууга
жол берилбейт. Эгерде бузса ага тийиштүү чаралар, жоопкерчилик көрсөтүлгөн да мыйзамдарда. Акыркы суроону берейин. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дейт, жергиликтүү бийлик органынын кызматкерлери дейт, адам укугун бузган учурда дейт, аларга кандай чара көрүлөт дейт? Ал эми кандай анын аракетине юридикалык баа берилиш керек. Мисалы үчүн ал дисциплинардык, тартиптик чара колдоно турган жоопкерчилик болсо, ошо тартиптик чара колдонулат. Эгерде кылмыш жаза жоопкерчилиги болсо, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Анын аракетине карап да, ошол негизи эле азыр жарандардын көпчүлүгү эң кейиштүү нерсеси өздөрүнүн баягы укугун билбегендигинде, юридикалык түшүнүгү жоктугунда көп нерселер көйгөй жаралат да. Сиздер тараптан ошол Юстиция министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө жарандарга бир топ эле иштер жүргүзүлүп келет, акысыз юридикалык кеңештер жүргүзүлүп келет. Жыйынтыктары кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында буга чейин мамлекет тарабынан кепилденген жардамды координациялоо борбору деп атайын ведомстволук түзүлүш иштеп келе жаткан. Былтыркы жылы мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилип, өзүнчө акысыз укуктук ошо жардам көрсөтүү кызматы деп служба түзүлгөн. Ал службанын өзүнүн Баткен облусунда өкүлү бар. Баткен облусу боюнча мыйзамга ылайык жарандарга алар тарабынан кызматкерлери, ошондой эле жалпы юстиция органынын кызматкерлери тарабынан пропаганда иштери жүргүзүлөт. Акысыз юридикалык жардам берүү борборлору бар. Бизде Баткен облусунун юстиция башкармалыгы тарабынан любой жаран ошол вопростору болсо, укуктук суроолор боюнча барып акысыз кеңештерди алса болот. Мамлекеттик нотариалдык кеңселерге келсе, кеңештердин, укуктук кеңештердин баардыгы акысыз. Ошондой эле ошо мамлекет кепилденген юридикалык жардам мыйзамына ылайык жарандар акысыз адвокат алса болот. Акысыз адвокат алууга укуктуу. Ал адвокаттардын акысы мамлекет тарабынан каржыланат. Чоң рахмат. Урматтуу Марс Бакирович, көрсөтүү соңуна чыгып калгандыгына байланыштуу көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сизге атайын убакыт бөлүп, биздин эфирге келип, телекөрүүчүлөргө ошол биздин өлкөнүн баш мыйзамы жөнүндө жеткиликтүү маалымат бердиңиз деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик. Дагы бир ирет ошол өлкөнүн баш мыйзамынын 30 жылдык мааракеси менен куттуктап кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эскерте кетүүчү нерсе, бүгүнкү түз эфирдин жүрүшүндө биз өлкөнүн баш мыйзамынын маани, маңызы тууралуу кеп кылдык. Көрсөтүүнү мен Кундуз Жорубекова алып бардым. Эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.